Бишкек шаарында 27 жаштагы Жолдош уулу Нурлан изделип жатат. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 2022 жылдын 23 декабрында АГ аттуу жаран 1996 жылы туулган уулу Жолдош уулу Нурланды издөөгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Анын айтымында уулу 26 ноябрда ага ордо жаңы конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатат. Бул факт каттоого алынган. Жолдош уулу Нурланды табууга жардам бере турган кандайдыр бир маалымат болсо 0312 352 605 0553 102 465 номерине звонок кылып коюңуздарды суранабыз. Өзбекстан менен Кыргызстандын жарандары эми эки өлкөнүн ортосунда улуттук ID карта менен жүрө алышат деп билдирди ЮЗА. Чек арада чыгуу жана кирүү үчүн электрондук каттоо жана паспорттун штампынын зарылдыгы жокко чыгарылат жана жаңы эреже транспорттун бардык түрлөрүнө, анын ичинде учакка, поездге, автоунаага жана автобуска тиешелүү болот. Регламент эки өлкө тарабынан расмий түрдө бекитилгенден кийин күчүнө кирет жана Кыргызстан Өзбекстан үчүн ID карта аркылуу өз ара саякаттоо тартибин орноткон биринчи өлкө болуп калат. Белгилей кетсек, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн бийлик тарабынан бир катар документтерге кол коюлган.